Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Кудай буйрса, жаңы курулуш сезону келди, жаз келди. Баарыбыз билгендей, көп үй бүлөлөрдө азыркы учурда үй куруу боюнча кеп кеңештер жүрүп жатат, ойлонуп жатышат, пландап жатышат. Ошол кезде биз силерге бир сунуш кылалы дедик да, кызмат иретинде. Ал сунуш эмнени түзөт? Бизге практикада көп үй бүлөлөр келгенде фундаменттер куюлуп калган болот, стеналар курулган болот. Бирок эң негизги көйгөйү планы жок, куюлган же болбосо курулган да. Ал эми планы жок, курулганда бул эмнеге таасир этет? Эң негизинен үйдү курардын астында үйдү жакшы пландаш керек да. Анткени дегенде дубал турмайын чатыр жабылбайт да. Ал эми дубал туруш үчүн фундамент куюш керек да. Ошондой эле үйүң функционалдуу болуш үчүн, бекем болуш үчүн жана кооз болуш үчүн үйдүн проектисинде жакшы иштеш керек да. Биздики болсо көп учурда үй бүлөлөр отуруп туруп эле, өзлөрү баракка алып туруп эле, баракка чийип туруп эле, анан үйдү кура берет да. Биз ошол себептен биздин кардарларга сунуш кылат элек, үйдү пландап жатканда биринчи иретте бул үйдүн функционалдуулугу да. Анткени дегенде баарыбыздар эле айылдарда болгонбуз, же конокко барганбыз, же өзүбүздүн үйүбүздү деле эске алсак, көп учурда бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө өтүп кеткен сквозной болуп калган, орусча айтканда үйлөр болуп калат. Же болбосо туура эмес пландалганда үйдүн өзүнүн сырткы көлөмүн алсаң аябай чоң, бирок ичине кирсең мындай колдонуучу, орусча айтканда полезный площади жокко тете да. Ошол себептен архитектор керек да. Архитектор менен отуруп пландаганда сиздин үйүңүздүн кухнясы кайсы жерде болуш керек, канча квадрат болуш керек, терезенин мындайча айтканда өлчөмү канча болуш керек, зал канчалык болуш керек дегендерди пландап сизге чоң бир жардам берет да. Ал эми ошол пландалган нерсе эртеңки күнү сиздин акча каражатыңызды да үнөмдөгөнгө аябай чоң бир жардам кылып кетет да. Экинчиси болсо архитектор менен пландаганда. Бул үйдүн бекемдүүлүгүнө мындайча айтканда кепилдик берилет. Себебинде сен кирпич менен саласыңбы, сип менен саласыңбы, же газоблокпу, пеноблокпу, кайсыл материал менен салба, эгерде үй архитектор менен жүк көтөрүүсү, нагрузкалары туура пландалып чийилбеген болсо, үйүңүз жети түрө болгондо, же чоң шамал болуп, же бир кандайдыр бир учурларда бекемдиги жок болуп калышы мүмкүн да. Жана ошол функционалдуулукту жана бекемдикти кантып туруп архитекторлор эң негизгиси баарыбыз мындайча айтканда көзүбүз менен көргөн бул үйдүн сулуулугуна, красотасына да көрүп бергидей кылып чийип бере алышат да. Ошол себептен биз силерге азыр өзүбүз салып жүргөн үйлөрдүн арасынан эң бир популярдуу болуп жүргөн проектини сунуш кылабыз. Ал проекти болсо өзү кыргыздардын үй салып жүргөн үйлөрдүн көлөмүндө өтө чоң эмес. Узуну 8 метрге, сыртынан алганда 8,34. Биринчи этажда болсо сыртында чакан өзүнүн террасасы бар. Ал эми үйгө киргенде чакан тамбур бар. Тамбурдан өтүп киргенде холл бар. Холлдон болсо кухняга кирсеңиз болот, жана чоң конок тосуучу мындайча айтканда залга кирсеңиз болот да. Зал абдан кенен. Көп учурда кээ бир кардарлар болсо кухняны өзүнчө бөлмө кылбай, студийный кылып, залдын бир жак бөлүмүн кухня кылып, студийный зал кылып, кухняны болсо спальня катары колдонгондо учурлар мындай колдонсоңуз болот да. Жана биринчи этажда санузел бар. Ал жерге болсо кир жуучу машина же душ, кол жуучу раковина жасасаңыз болот да. Лестница менен экинчи этажга көтөрүлгөндө, экинчи этажда 3 жатуучу бөлмө жана балкон бар. Кээ бир кардарларыбыз балконду санузел кылып, экинчи санузел кылып, экинчи этажда санузел кылып кетип атышат. Кээ бирлери болсо кладовка кылып кетип атышат. Ал эми бул маселени болсо сиз өзүңүзгө ылайыктап, үй бүлөңүз менен кеңешип чечип алсаңыз болот. Бул проект Адекс курулуш компаниясынан силерге белек катары сунуш. Урматтуу кардарлар, бул форматтагы видео биринчи жолу тартып жатабыз. Жана эгерде сизге азыркы сунушталган проекти чакан болуп калса, же чоң болуп калса, эч бир камсанабаңыз. Жакын арада биз ушундай сыяктуу видеолорду чыгарып, силерге ар түрдүү, мындайча айтканда өлчөмдөгү, көлөмдөгү проектлерди сунуштап турабыз. Жана ошондой эле сизде өзүңүздө суроолор болсо,
же болбосо каалоо тилектер болсо, же курулуш боюнча мындай кызыккан маселелер болсо, биздин видеонун астына комментарий калтырсаңыз, биз ошолорго жараша силерге видео тартып, өзүбүздүн көз карашыбызды же болбосо ой пикирибизди айтып турганга аракет кылабыз.